артыкчылыктары аябай көп. Свет өчүп калса дагы иштей берет. Давление ар бир кишиге канча кааласа берсе болот. Мисалы үчүн кычкылтек концентратор бир кишиге 5 литр берсе болот да. Стандартныйларычы. Биякта кааласаң 20 литр деле берсең болот. Ар бир кишиге берип койсоң болот да. Просто баллонду алмаштырганга жетип туруш керек, болду. Анан бул иштегенде дырылдабайт, жанакынтип деп эле иштей бербейт, нерв болбойт кишилер. Анан бул эл аралык стандартта иштеген эң өнүккөн өлкөлөрдө, эң өнүккөн бир клиникаларда ушундай система иштетилет да. Бул жерде азында өзүңүздөр көрсөңөр, ушундай баллондор менен кылынып турат. Анан аябай көп баллон кетип атат экен, күнүнө 70 баллон. Бирок ушу бир 20 адамга эле жетиштүү болуп атат. Калганына жетиш кислород жок. Ошого биз биринчи очередь ушу биз болгон акчаны, ушу каражатты ушу жерге, ушу Ош облустук ооруканасын кислород менен камсыз кылып, кычкылтек менен. Анан ошондо кичине жардам болот деп ойлодук. Анан карасак, ушундай эле проблема бүт Ош шаардык ооруканаларда болуп атат экен. Келгиле Ош шаарын, Ош областын бүт жерге ушундай кычкылтек станция коюп койсок, биз уже мындан көп адамдар болуп калса дагы даяр болобуз да, Кудай кааласа, Аллахтын жардамы менен. Ошого биз кайрылып атат элек баарыңыздарга. Ар бир сом маанилүү. Ушундай канчалык көп кычкылтек станция койсок, ошончолук ушу коронавирус менен жеңишүү процессте жеңилирээк болот.